Сокулуктан жаңы салынган ушул үй сатылат. Үйдүн жайгашкан жери көпчүлүгүңүздөр эле жакса керек. Центральный жолдун өйдө тарабы жана центральный жолго жакын экен. Природный газ бар туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткандар болсо, описанияда эсин номери жазылып турат. Үй Сокулук, Карл Маркс көчөсү 73-даректе жайгашкан. Үйгө баруу үчүн сиздер Центральный көчө жана Гагарин көчөгө кесилиши час пиктен өйдө карай жүрөсүздөр. Катарда биринчи көчөнүн оңго бурулганда эле сатылуучу үй жайгашкан. Анан бул жерден жүргөндө туугандар маршруткалар көп эле бар. Час пиктен өйдө карап жүргөндө эле катардагы биринчи көчө Карл Маркс көчөнүн оңго бурулганда эле катардагы экинчи үй бүнгү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Жолдор кенен туугандар. Мынакей асфальт экен. Бул үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Эң эле участогунун чыгыш чек арасы мынакей. Бул кирпичтен болгон заборду көрүп турасыздарбы? Ушул башталган жерден башталат чыгыш чек арасы. Көчө тараптан бийик забор, ал жакында дарбазасы, батыш чек арасын азыр көргөзөт. Электр энергиясы бар, природный газ бар, суусу бар туугандар. Эң эле батыш чек ара мына туугандар. Могу бийик кирпичке жетпей, мынакей. Акыркы колоннанын жайыга чейин болуп калат экен туугандар. Бул үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү. Үйдүн адреси Сокулук, Карл Маркс көчөсү 73-үй туугандар. Үй узун туурасы 12ге 10, өйдөсү мансард, андан кийин биринчи этаж жана подвал туугандар. Подвалда ошол үйдүн размериндегидей эле 10го 12. Толук түрдө бышкан кызыл кирпич. Анан туугандар көчө мына жана айттым кенен. Спринтер, портер менен кайрылып кетесиздер. Чоң жүк ташуучу машина менен келип кайрыласыздар. Өзүңүздөр коногуңуздар келсе көчө жагына машинесин коюп коесуздар мына. Жолдор кенен. Анан жолдун кенен айткан себеби подвалдагы кенен экен. Эгер бир шойин цех иштетүүчүлөр болсо, кенен жүк ташыган транспортунуздар келип кайрылып, көчө жагына токтоп, жумушуну оңой кылып кете берет туугандар. Жүк ташуучу транспорт. Андан ары дарбаза. Бул мынакей короосу, алды тарабы ушундай чоң навес, машина койгонго жайы. Мына бул үйүбүз туугандар. Андан ары үй менен забор ортосунда да кенен ушунча бош аралык ташталган. Тепкичтер. Сиздер үйдүн подвалына мына бул тарап менен дагы, үйдүн ичинден тепкич менен дагы чыгып кире аласыздар. Үй жаңы эле салынган туугандар. Быйылкы жылы бүтүрүлгөн үй. Ошо канча курулуш материалдары мынакей турган учуру жаңы бүтүрүлгөн үй туугандар. Анан бул жагында дагы кенен ушунча бош жер. Бул тарабын азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Сиздерге азыр биринчи эле болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйт. Суу сырттан дагы ички тараптардан дагы чыгарылган. Үйгө чыккан тепкичтер. Ар жагында негизги кирүүчү эшиги. Бул үйдүн кире бериши прихожкасы. Түз киребиз калган бөлмөлөр биринчи этаждагы. Оң тарапка киребиз чоң санузел. Бери карай тепкич менен чыгып подвалга бул тараптан, анан бул тараптан дагы түз кирсеңиздер болот. Анан өйдө тарабы мансард туугандар. Өйдө тарабы мансард. Мансардда толук бүт элек. Кенен болгон ушундай душ, ажаткана, кир жууган машиненин жайы, раковина, Аристон, форточкалардын чейин орнотулган. Андан ары бул эшиктен киребиз. Бул жакта ушундай холл дейсизби? Ушундай чоң бөлмө. Түштүк тарабынан терезеси орнотулуп тур. Түштүк тарабынан терезе, отоплениянын батареялары. И бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыздар. Мындан сырткары мынакей бул 3 эшиктен калган бөлмөлөргө кирип чыксаңыздар болот. Так, бул жерде мындай бир бөлмө. Түндүк тарабынан терезеси. Потолок бүткөн туугандар. Бир гана ушул дуал шпаклевка болгон. Өзүңүздөрдүн вкусуңуздар менен каалагандай обой же каалагандай башка ремонт кыла алсаңыздар болот. Пол, потолок, терезе баары бүткөн. Бир эле ушул алган киши өзүнүн каалагандай вкусу менен, табити менен дуалды эме алсаңыздар болот. Бул жагында дагы ушундай чоң бөлмө. Мынакей түштүк тараптан терезеси. Бери карай киребиз. Бул жагында мына дагы бир спальня бөлмө жайгашкан. Андан ары сиздерге подвалды көргөзөйүн. Бул жерде эле калсаңыздар, жашасаңыздар деле болот туугандар.
жерде биринчи бөлмөсү, бул тараптан терезелери, отоплениянын батареялары баары орнотулган. Ички тарап жылуу экен. Калсаңыздар жашаңыздар, калсаңыздар бир цех ачып коесуздар. Отоплениянын котелу, көмүрдөн жаккан котел жана от жакмай жери мынакей өзүнчө бул тарабында орнотулган. Бул бөлмөлөрдүн ичи ашыкча кир болуп, ашыкча көмүр болбосун деп, мынакей өзүнчө мында от жакмай жайына бул тараптан кылыптыр үй ээси. Андан ары мен азыр үйдүн ички тарабынан тепкичи менен түшкөн жерди көргөздүм. Каласаңыздар мына бул эшик менен сырттан мына бул тепкичтер менен түз эле кирсеңиздер деле болот туугандар. Ракайын орнотулуптур бул жак келе беришке. Суу чыгарылыптыр. Бери карай жүрөбүз. Бул жерде ушундай чоң бөлмө. Жылуу экен туугандар. Андан кийин дагы бир бөлмө жайгашкан. Жагында. Бул үйүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү. Анан жерин аятын айтпадым окшойт туугандар. Жерин аянты 5,5 соток документ боюнча. Фактически 6 соттон көрө экен. Батыш чек ара мынакей могу жердеги фундамент бар, ошо менен түз бери карай келет. Бул жак аркы мына сеткалар менен мындайдан кетет экен туугандар. Документ, кызыл китеп, керектүү документтин баары бар экен. Анан мектеп, бала бакчалар жөнүндө айтпадым окшойт. Бул тарапта 2 мектеп бар туугандар. Бала бакчалар бар экен. Бул үйдүн чыгыш тарабы, жана чыгыш тарабында ушунча бош жайы. Бул үйдүн баасы $82,000 сурап атыптыр. Реальный клиент менен дагы сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0706 90 00 90. 0706 90 00 90 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген достордор менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.